Урматтуу депутаттар, эми биз ошого келдик да, онлайн казино тура, балбакзарлык өчтүрөлү айтып атат, акча керек, мектептерди куруш керек, жолдорду куруш керек, бир топ социалдык проблемаларды, көйгөйлөрдү чечиш керек. Эми бирок онлайн казино бул биздин балдарга зыян келтирет да. Легализация коррупцияны болуп атат. Эми давайте ошон менен анда токтобой баңгизатты легализация кылалы. Акча керек да эми. Көйгөйлөр көп. Башка кылмыш аракеттерди легализация кылалы. Эмнеге биз анда токтоп атабыз? Акча керек да. Акча керек деп, кээрде биз өзүбүздүн моралдык таптакыр мораль жактан унутуп атабыз да. Биз акча эле акча, ошондон проблеманы көрүп атабыз да. Ошон үчүн биз маданият жактан, моралдык жактан өспөй жатабыз да. Рахмат. Рахмат, экинчи микрофон. Ооба, моралдык жактан, маданият жактан аябай өсүп кеттик бизчи. Азыр мектептердеги балдарыңар казино ойноп отурат, онлайн. Сайттарды сатып алып, бири-бирине 100 миң, 200 миң сомго сатып атат. Аны көрбөйбүз. Любой жерде азыр казино бар, закрытый. Аны көрбөйбүз. Башка өлкөлөрдө бар, аны көргүбүз келбейт. Бирдеме болсо эле, анда проституцияны да легализовать этели дегендер чыгып атат, айтып атат. Анда мындай кылалы, тигиндей кылалы. Анда аракты да жабалы. Чочко фермалар да жабалы. Светтик государстводан да кетели, Ирандын жолуна түшөлү анда. Шарият менен башкарган өлкөгө. Мынте берсек талаштар улана берет, туугандар. Эми негизи ар ким өзү добушун берет, балким өтпөй калат, балким өтөт. Билбейбиз да биз азыр. Болгон нерсени айтып атабыз да, 5 мыйзамды оптомап кирдиңер деп атат. Өкүлдөрдүн чечими, анда 5-тен кайра отказ кайтарып ийбейт белек. Буяк добуш жогорку кеңеш да, добуш менен чечилиши керек бардыгы. 5-ні бирден киргизгенде деле ошондой болот деген ойдомун да, мен баарыңар үчүн жооп бербейин. Рахмат. Рахмат.